Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. Өткөн апта ичинде шайлоочулар менен жолугуп кайткан жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү жыйында негизинен актуалдуу социалдык көйгөйлөр менен катар аймактардагы социалдык инфраструктураны өнүктүрүү маселелерин көтөрүштү. А дегенде эле парламент төрагасы аткаруу бийлигине эскертүү берди. Анда жолду кеңейтебиз деген жүйө менен элди козутуудан оолак болууга чакырды. Аймактарды кыдырып келдик. Бир маселе болуп атат. Мына Улукбек Зулпукарович дагы өткөн жумада ошол маселени көтөрдү. Ушул айылдарда, жанагы кичи айылдарда дагы жолдорду кеңейтүүдө үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компанейшн болуп атат да. Ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да. Эми чындап эле баягы олуттуу ор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп, иретке келтирүүгө макул. Бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай. Бул бир. Экинчиси, мына аймактарда бардык жерде айтып атат. Ушул телефон көтөргөн блогерлер аябай көбөйүп кетти дейт. Ушу блогерлер укук коргоо органдарына айтса эле барып база калып, ошол прокуратура, МВД, УКМК барып эле ушу бизди жүдөтүп атат, иштетпей атат, текшерүүдөн башыбыз чыкпай атат деген дагы мындай суроолор көп болуп атат да. Ал эми депутат Дастан Бекешев шаарлардын башкы пландарын ачыкка чыгаруу чечиминин аткарылышына токтолуп, кызыл сызыктын өтүшүн ким жана кандай шартта аныктап жатканына кызыкты. Андан сырткары акыркы мезгилде социалдык тармактарда талкууга алынган мурунку президент Курманбек Бакиев Кыргызстанда ооз ачар өткөрүптүр деген маселени көтөрдү. Наш бывший президент Курманбек Бакиев проводил ифтар. А кто позволил деньги переводить? На какие деньги он проводил здесь ифтар? Вы уж извините, но есть судебное решение, на основании которого должны были изъять все эти деньги в пользу государства. Если, конечно, кто-то судебное решение это не отменил. Вот у кого надо отнимать. Деньги переведены или кто-то начал от его имени здесь делать, сразу забирать деньги в пользу государства. А не у тех людей, кто давно построил свои дома и вот говорит, вот здесь красная линия проведена. Андан сырткары эл өкүлү Сүйүн Өмүрзаков Ош облусунун Кара-Кулжа районундагы 152 түтүн жайгашкан Жийде айылында жол кеңейтилет деп, айылдагы бардык үйлөр бузулуу алдында турат деген маселени көтөрдү. Депутат аткаруу бийлиги аша чаап, элди козутуп албай этияттап мыйзам чегинде чечүүгө чакырды. Эми жогоруда төрага дагы айтты, кече бир канча депутаттарыбыз да айтты. Эми бул этап менен карабайды бул. Эми кандай бул бир айылдын бардык 100%га үйлөр бузган бул эмне деген нерсе булчу? Жазып алсаңыз Кара-Кулжа району, Кара-Кочкор айыл аймагы, Жийде айылы. Эми бул этияттап иш алып барыш керек да. Мына кече аксакалдар мына райондун борборуна акимге чейин барышты. Мына жакында бизге келебиз деп алар ушундай кат жазып атышат. Мен аларга айттым, келбегиле, бүгүн көтөрөм, ал тиешелүү жетекчиликке жетет деп. Шуну Алмаз Акунжанов жакшына көңүл буралы да. Бул не деген? Эми бул кандай 100% үйлөрдү бузуп талкалапчы. Эми дубалдар бузулганда биз эми макул деп атабыз. Эми бул кызыл сызыкты биз чыгып кетсе, биз аны макул эми ретке келтиреле деп атабыз. Эми бул үйлөрдү бузган. Кээбирлердин дүкөндөрүн бузуп атат. Бул эми айыл жерде экономиканын абалын биз туура түшүнөбүз да. Элдер абдан кыйналып жашап атышат. Ушу бир дүкөн, бир үй бүлөнү багат. Эми ошону этияттап, этап менен караш керек. Анан кийин барып бардыгын бузуп салган бул туура эмес. Аны улай депутат Элдар Сулайманов Чоңалай районунун Дарыот Коргон айылында жолдун кеңейишине байланыштуу үйлөрү бузууга тийиш болгон жергиликтүү тургундарга компенсация төлөп берүү маселесин карап чыгууну сунуштады. Өз кезегинде депутат Советбек Рустамбек уулу Ноокат районундагы билим берүү мекемелеринин жетишсиздигин белгилеп, мыйзамсыз менчиктештирилген мектептерди жана бала бакчаларды мамлекетке кайтаруу боюнча иштерди жүргүзүүнү сунуштады. Союз таркаган мезгилде эл курсагы тойбой жанагы тегерменге сеткасын көтөрүп алып барып жүргөн мезгилде ошо байманаптар колунда барлар ошо мезгилде жанагы кино клубтарды, гараждарды, чоң гараждарды, гектарлаган гараждарды, андан тышкары жанагы садиктерди, магазиндерди бүт менчиктештирип алыптыр. Анын кээ биркилери Ноокат районуна кайтарылып атат көбү. Ички айылдарда, райондон алысыраак жердеги айылдардын ичиндеги
бала бакчалары боюнча, ошондой гараждар, ошондой кинотеатрлар, магазиндер бүт баарыны элге кайтаруу боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Ал эми депутат Камила Талиева административдик аймактык реформанын жыйынтыктары тууралуу айтып, ирелештирилген айыл аймактарында социалдык инфраструктураны өнүктүрүү керектигин белгиледи. Өз кезегинде Бактыбек Чойбеков медицина тармагындагы калдыктарды утилизациялоо маселесин көтөрүп, Кыргызстандын ири шаарларында, аймактарында жеке менчик медициналык мекемелердин саны өсүп жатканын айтып чыкты. Депутат бул мекемелерден чыккан медициналык калдыктар жалпы таштандыларга аралашып жатканын айтып, аларды санитардык жана экологиялык талаптарга ылайык жок кылуу зарылдыгын эскертти. Ошол медициналык клиникаларда бүгүнкү күндө баягы шприцтер, биохимиялык жанагы калдыктар, вата дейбизби, ушундай бир утилизацияга ылайыкталган материалдардын бардыгы бүгүнкү күндө жалпы таштандыларга ташталып атат. Бир нече жыл мурун мамлекеттик ооруканалар менен келишим түзүлүп, ошол мамлекеттик ооруканаларда атайын ушу утилизация кыла турган печкалар бар экен. Ошо печкаларда утилизация болчу экен. Бирок тилекке каршы бул келишимдердин бардыгы бөгөт коюлуп тур. Ошон үчүн ушул маселени Алмазбек дыкаттык карап койбосок, себеби дегенде бул таштандылар жалпы кетип атат. Ит куш деген бар. Ошол жерде баягы оорулуу, жугуштуу оорулар бар, шприцтер бар, ар кандай калдыктардын бардыгы иттер, куштар сүйрөп, мындай элге жугузуп атат да. Ошон үчүн ушуну бир дыкаттык бир карап берип койсоңузду өтүнөм. Андан сырткары эл өкүлдөрү жазгы талаа иштерине даярдык көрүү жана алардын жүрүшү, баатыр энелерди социалдык жактан коргоо, ошондой эле социалдык инфраструктуралык объектилерди өнүктүрүү маселелери тууралуу сөз кылып, мектеп жана башка бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Мекемелердин мааниси чоң. Бизге кен сайга бөлүнгөн, Бул общий. акча каякта азыр? У нас 24 миллионго келген трансформатор бар. 24,5 миллионда жазылчу. Мен айштаман бери жеп туретип О 25 гектарды жерди берип, ордуна взамен мэрияга квартира беребиз деп сүйлөшкөн экенсиңер. Ошонун бирөөсүн да бербепсиңер квартиранычы. Главный бизге суу менен свет керек да. Свет жок. Бул 24 миллион да, 5 миллион дагы эмес бул. 5 миллион дагы чыкпайт да бул жердечи. Анда давайте эми кайрылайлы да, укук коргоо органдарга кайрылайлы. Ким эле подрядчик? Артезиандагы чыгат, поливка дагы чыгат. Буну эметти изыскание кылдырабыз. Целый геймплан түзүлгөн. Мектеп бар жок каралган. Канчада мектеп, канча садик полный. Бирок ошол жерден туруп калган да. Азыр элдер азыр. Маалыматың барбы? Мына 3224 жаранга немеге бөлүнгөн участок. Жалпы мына 500 гектар экен. 500 гектар аянт. Бул жерге да көп нерселер курулганга геймплан түзүлгөн. Секция массивы башкы планда 7 мектеп, 6 бала бакча, 11 соода жайлары, 31 көп кабаттуу турак үйлөр, 1 банк, 1 оорукана, 2 ФАП, 1 мейманкана, 1 көрүстөн, 2 мечит, 4 мончо, 2 АЗС, 1 өрт өчүрүү кызматы, 1 трансформатор, 1 өндүрүштүк кампа, 2 аптека, 1 чайкана, 1 стадион, 1 базар, 2 автотоктомо, 1 авто оңдоочу жай, 1 ресторан, 1 кичи базар, 1 сквер жана башка кызмат көрсөтүүчү жайларга орун калган дейт. Ушулар калганбы? Ушулар калган, орундары деле бар. Дайырбы? Чоң кең сайд массивди 3кө бөлүшкөн да, Шаарга, Кара Сууга, Арабанга. Буяк каражат бөлүнгөнбү, бөлүнгөн эмеспи? Жок, каражат бөлүнгөн. Убагында суусуна Жок, мурда. Жок. Бул жерде маселе ошо суу, свет, инфраструктура полностью. Жок, ушул жер биринчи 600 гектар жер берилгенде каражат бөлүнгөн эмеспи? бөлүнгөн. Облуска бөлүнгөн. Облус чакырдык. Келдиби? Облуста келди. Бу жерге акча бөлүнгөнбү? Ооба, бөлүнгөн. Бул баягы Ош Жалал абад восстановление дирекция түзүлүп, ошо дирекцияга акча каражат бөлүнгөн. Жалпы Ош шаарында 500 гектар, ал эми Арабан районунан 1124 гектар жерге 9 миллиард 958 миңге сметный стоимость эсептелген. Эсептелип, анын 815 миллиону гана бөлүнүп, бул нердеги баягы БСР курулган. Андан кийин мына ички внутренний кварталдарда гравийный дорогалар. Анан бул жака сууну 1200 кубтук 3 резервуар
кылып туруп ошого сууга келишим түзүлгөн. Анан чоң VL 110 киловаттык эмеге светке подстанцияга келишим түзүлгөн. Канча ошондо вообще канча каражат бөлүнүп атат? 815 миллион бөлүнүп атат. Ушу кең сайга. Ооба, кең сайга именно. Ошо болгон да. Освоение Болгон эмес. жок, 815 миллиондун освоение болгон, бирок 208 миллиондук суунун бүгүнкү күндө 39 миллион дебитору бар. Бул жерде жергиликтүүлөр билсе керек, ошо 2014 акча каякта азыр? Подрядчикте бирөөсүндө 39 миллион дебитор менен жүрөт. Ал эми VL 110 подстанцияда 79 миллион электромонтажда дебитор. Ал менен соттошуп. Сиз мага ошолор боюнча полностью маалымат бериңизчи. Жарайт. Ошондо 500 гектар жери, 500 гектарга 800 миллион бөлүнүп атабы? 500 гектарга өзү бул жерде 500 гектар менен 1124 общий 1624 гектарга 9 миллиард 958 миң ушул жерге Жок, мен түшүндүм. свет, бүт инфратүзүмдөргө ошондой смета. Бул 2010 жылы түзүлгөн смета да. Мен түшүндүм. Ошондо бул жерге 500 1100 арабан болуп 1600 а? 1624. Ооба, 1624 гектар жерге 9 миллиард бөлүнүп атат. Сметасы эсептелген. смета. 9 миллиард 958 800 миллион 815 миллиону гана бөлүнгөн. Бизге бул кең сайга бөлүнгөн, а? Бул общий. Кең сайга канча бөлүнгөн ушул жерге? Бул проект общий болгон үчүн аны бөлүнгөн эмес да. Жок, мен просто айтайын дегеним 800 миллионго эчтемсе жумуш жасалбаптыр дегеним да. Я, 800 миңге бул жер внутрь кварталга эчтеке жасалган эмес. Бул БСРге насос 8 миң сиз куттук эле. ошондо сизде ушул 500 гектар жерге бөлүнгөн каражаттан эмне жумуштар жасалды? Сизде маалымат бар да? Бар. Берип койсоңуз. Ошо сиздин эмеңиз боюнча канча каражат сарпталды? Бул биздин мындай Силер эсептөө эсеп менен 8% гана акча бөлүнгөн да. 100%тен 8 гана процент акча бөлүнүп, ошого мындай үзүп эле жумуш жасалган. Основной трассалар гана бул ички кварталдарга эчтемке бир гана мына столбалар тартылган ички. Анан баягы гравийный дорога 11 километрге канал, биякта жогору жакта канал бар. Ошолор жасалган. анда БСР жасалган. Анда получается акча жок болуп кетти народун эместе. Акча ооба, эми азыр булдар каралбай, мына 15 жылдан бери бул жолдор деле азыр уже топурак болуп столбалары турат экен, единственный. Анан берки электромонтаж менен соттошуп ошо 110 киловаттык подстанцияны бизге иштетип, полноценный специалисттер менен, энергетиктер менен өткөзүп бергиле деп соттошуп атабыз да азыр. Анда получается 800 миллиондон даже бир 50 миллион сом акча деле освоение болбоптур да. Жок, освоенияны мен сизге алып келип берейин. Жеңиш Бешерович, ал жерде освоение болгон. Эгер азыр көрөбүз десеңиз дагы ошол биякта ФАП салынган экен, анан кийин багы Көрөлү эмне болгон? Милициянын 8% болуп атпайбы? жок, бөлүнгөн акчанын 50 сметадан бөлүнгөн 8. 50%ден ашыгыраак ба? 50%ден жогорураак ба? 400 миллион освоение болду. 400 миллион. Буну мен сизге так кылып туруп берейин. 400 миллион каякта? 400 миллион эмес, анын 71 миллион азыр подряддык уюмда карыз болуп турат бизге. И 39 миллион. Кандай карыз? Кандай карыз болуп турат? Ошо подстанцияны толук кандуу бүткөрүп бизге өткөзүп бербей атат да азыр. 110. Все болуп түшүндүм. Анда давайте эмеге кайрылайлы да, укук коргоо органдарына кайрылайлы. Ким эле подрядчик? Электромонтаж деген ген подрядчик болгон. Супром Транс деген субподрядчик. Жок, мен азыр Шайырбек мага күндө эл келип атат да, мага күндө эл келип жанымды койбой атат. Бизге дейт суу жок дейт, свет жок дейт, жолубуз начар дейт. Ушул маселелерде ошо убагында акча бөлүнгөн экен, эмне үчүн ошо до конца бүтпөй калды? Биякта чектер алынган да, бияктачы. Ушу үй салайын десек бизде шарт жок. Убагында акча бөлүнгөн, ошо акчаларды
Emес каякта бүтүрүп бербейсиңер деген маселеди коюп атпайбы? Күндө 5-тен 10-дон по вторникам 20-30 киши келет да ушул жакачы. О кыргыз текстил да. Бул жанагы Айбек Османовдуку. Туурабы? Директор. Я. Директор. Бул кандай жакшыбы, сиз жакшыбы? Бул атыңыз ким? Учкунбек. Сиздер бул жерди алганда биз менен договор түзгөн экенсиңер. Взамен мэрияга үй беребиз депчи, квартира. Ошол келишимди аткарбай атыпсыңар. Тактап турайын. Ошону Айбек Жапаровичке айтыңыз. Мен мамилем жакшы ал жигит менен. Ошол биз менен мэрия менен келишим түзгөн экенсиңер. Биз силерге мынаяктан канча аянтыңар? 25 гектар. 25 гектарды жерди берип, ордуна взамен мэрияга квартира беребиз деп сүйлөшкөн экенсиңер. Ошонун бирөөсүн да бербепсиңер квартиранычы. Тактап туруп Ооба, менде азыр аябай үй сурагандар көп, маламүшүлөр көп, аз камсыз болгон үй бүлөлөр толтура, күндө келип жанымды койбой атат. Мен бул документтериңерди көтөрдүм. Эгер силер тез аранын ичинде ошо келген келишимди аткарбасаңар, анда получается мен ошо берилген, бул эми узаконду алсаңар керек, мен билбейм, бирок керектүү жерди биз кыркып алабыз. Мына бул жерден баштап, тияктан баштап, мына бул жакта мэрия кайтып алам менчи. Айбек Жапарович кайтып коюңуз, макулбу? Так, айтыңызчы, эмне кандай маселе болду дедим бу жерде? Суу жок. Суу, свет маселеси. Автобус жок. Автобус жок. Маршрутка жок. Свет былтыр келди. Вот ошону жанагы 2010-жылы машинниктер жеп койгон да акчанычы. Аны 3 жылдан бери соттошуп атышат, онун соттун бир результаты чыкпады. Ошондо получается 800 миллиондон бир 300-200 миллион освоение болуп турду. Ал анча деле болгон эмес да, туурабы? Жок, аны да текшериш керек. Ошонун ичинен канча кеткен. Буну органдарга берилсе. Ооба. Бардыгын ошондо калап, тоноп жешкен да. Мына жерде. 3 кварталга бөлүнгөн. 226-27 квартал, 28 квартал. Айтып атканда көп кабаттуу үйлөр, базар, бүт соцобъектилер мына көрсөтүлгөн. Бош турабы азыр могу жылы? Бош турат, бүт эч ким алган жок. Чекке берилип кетпедиби? Мыналар берилген. Чекке мыналар берилген. Окуучу тетягын эмне дейт биринчи? Биринчи проектируемый жилые дома. Кана бир. Үйлөр мыналар. 3815 участка бөлүнгөн. Так. Мына школа, 7 школа. 7 школа бар. Жер турат эмелер? Мектептин ордуларда турат. 7 мектеп бар. Так. Үчүнчү детский сады и ясли. Алто. Үчүнчүлөр мына, Ошо мектептин жандарында мына үчүнчүлөр. Мына мектеп, мына немелер, детсадтар ошо. Так. Бүт номерациясы менен. Мону объекти канча эме бар бу жерде? Жана кагаз берген эле канча? Многотажкадан Ожгуга гана Мына многоэтажный жилые дома 31 количество. Мына бериш керек да ушулар жана инвесторлорго бербейликпи? Кана? Мына 31 көп кабаттуу үй экен, көрдүңүзбү? Ушул жерде 31 чыгабы? Ошодон 5-6-сы Ожгуга берилген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин освоение кылышпады. Жерди алып коюш керек турат. 31 турабы дейт. 31 бар. Бош 31 турабы, 31ден Ошкуга эмне үчүн бердиңер? Бир да үй салабыз дешкен. Көп кабат үй салабыз дешкен. Биякта эми канализация жок да, кантип канализация? Суу жок. Суу жок, канализация жок, свет жок, ошондой турган да. Подстанция мына эле кайсы? Подстанция ана жерде. Ана жерде. Мурдагы проектированиясы мына жерге каралганда азыр ТТ калып көчкөн. Сырт эле калды азыр, Азыр карапкасында турат. Ошондо 2010 ким бойчу? Эме восстановление боюнча? Жантур Сатыбалдиев бойчу. Ошо кишиден сураш керек да. Ошо кишиден сураш керек, акча каякта депчи. Эме Шайырбек, кана болбоксуз? Шайырбек. Сиз мага анда могулар боюнча айтып бериңчи, эмне бүттү, ушул эмне жумуш бүттү мына? Мына көрсөтүп берсеңиз. Биздикилерде
Север. Эмне эч нерсе жумуш болуп бүтпөп турган бул жерде. Ал жерде бул север бар. Задан 11 километр канал курулган. Мына каналда. Şu kanal 11 kilometre. Канал жерде Чтойдон бар. Так. Мынанын ичинде бул жерде подстанциянын немелери келген. Канал ошо подстанция бүт элек да. Бүт эле ошо. Ошол вопрос болуп атат да. Анан мына внутрь квартальный жолдордун баардыгы контурлары чыгарып, шагалта бөлүп бир сыйра. Анан чоң жол мына Локат жолунан о жерден чыгып, жарга Гүлбарыга чыгат. Ошол жол барып Гүлбарыга кошулган. Это понятно. Кана жол. Бүткөн Жогоруда жол бар. Шагал жол. шагал жол да. Канал менен параллель кетет. Канал менен параллель жол кетет. Жогор жакта. Всё, анда мага подстанцияны көрсөткүлөчү. Жүздөн ашы 200дөй бар. Дамын анан свет келгенден жашап аткандар 100га жакын жашап атат. Калганы бааны куруп коюп, Жок, ал свет бул жерде эле калды да. Свет, главный бизге суу менен свет керек да. Свет жок. Ана балдарыбыз кыйналып атат. Азыр эми урматтар мына 5 та трансформатор коюп берген. Мисалы мына 3 та алдырдан коюп берген да. Ошосунда шүгүр аз иштесе жанып калды, ишин көңүл топ. Бирок эми мына ортодогу элдер чыгат бирден. Сияка бар экен, биз эмне кылабыз эми? Талба жок, свет жок. жеринен көрө отур. Жок, түшүндүм. Буга каяктан суу келиш керек эле? Ошо подстанцияның жанынан 2 труба соруп, бири буга куят, бири прямой. Жок, түшүндүм. Суу каяктан? Прямой жок. Ушуга куят. Бирөөлө. Араван каналдан ше. Араван канал. Насос мененби? Бул поливкеби? Поливке. Эмечи? Араван каналы сол болот. Ол трамес расчет койсондагы суу алып койгондо бир эсеткенде. Жок, андай эмес. Азыр эми чоң айтапты каналды. Расчет бар да. Азыр о жерде каналдын немеси 23 куб секундасына. Агып аткан жери 18 куб секундасына. Ошону бияка немесине саат секундасына 1 куб эле чыгат бияка. Расчет боюнча. Ошондо мына 14 саатта Суу алып келип көрдүңүздөрбү? 7 күн токтотуп мына жерде толтурганбыз. Сонун жап-жашыл болуп атганда таштан долбондо дарактар чыгып кетти. Айла жоктун иши. Мына трансформатор 24,5 миллион гана ошону мен кори. Кана жүрүңчү. Мен айштаман бери жегип туретип алгам. Мына 24 миллионго келген трансформаторбу? 24,5 миллионда жазылып турат ушуда. Шайырбек, Мына ичин көрсөңүз, Шайырбек 24 миллионго келген бекен ушул. Мен муну тактайынчы азыр мындан башка дагы бир подстанция бар да. Ошол боюнча соттошуп атабыз. Ал бул боюнча жок да мына. Мен мына байлап койгом, мына гол. Мынанын ичи ham голый. Биринчи класстагы баламам ишенбейт ушуга. 24 миллион десеби? 24 миллион сом. 24 миллиондон баласы баягы ошактагы российский тендерчиктерден неме кылып алып келгендери ham бар. Бунун далилдеричи. Несин корусуп? Корой турган нерсе жок экен. Жок, мына контору бар дагы. Буларды карап алсаң, 10 миң алып уялуу таспы? көтөрүп кетишет бу жерде. Ишенич жок. Дөрөт аба. Кантип бул суу алып келебиз? Проекттер бар бизде. Бул караш керек экен. Элди карабаса болбойт да. Азыр анда биз биринчи өчүрүт таза суу алып келишибиз керек экен бул жака. Так, мына поливти алып чыкса болот экен да. Азыр Араван ош каналы чоң айтат как раз. Араван ош каналы чоң айтат. мынау подстанцияны мен алып келгенмин, койгонмун, ушуну плен кылып алгыла кадат. Биз ошо тиешелүү баягы специалисттер менен рабочий состояние кылып, актировать этип, полный өткөзүп бергиле деп. Мына 8 апрелде дагы 190 плюс 50, 240 миллионго. 240 миллионго. 240 миллионго эчтеме жок кой. Ооба, мына линияны тартып келген экен. Азыр 71 миллионду биз кабыл албай атабыз да. Шуну полноценно иштеп бересиң. Калган эмне кылат алган сары? Бул 24 миллион да, 5 миллион дагы эмес бул. 5 миллион дагы чыкпайт да бул жердечи. Жема ачып эмне кыласың эми, көрүнө турбайбы? Иштериңизден иштери пустой, иштери пустой, иштеле жок. Данияр эке өзү келип көрүп кеткен. Ресо берсин. Я. Мына начал болгон биз дагы. Буну шеп
110 патсан сөткөн анаданча. Ушул бурулуп калса бүт мынаны камтып эле да. Анан булар элде жашоочулар эме болгондо биз наркы жактан убактылуу былтыр кошуп бергенбиз 5 кызматар. Айтты. Анан азыр дагы ол күч жетпейт деп линияны отдельный участкасына 2 километр расстояние бар. Bir linya tak bereli degemiz. Ол ушу кең сай парка ушакта тура берсин депчи. 20-30 кызмат болот депчи. Бирок мунаны просто жалко алып атты эмнечи? Туруш керек мына. Таштанды просто жалко кетти. Мына транспорт жап деген бала бар эле нерсе бар сүйүн. Ошо сүйүн ошо жок болуп атат. Ошо Россиядан жүктөп келген. Жүктөп келген ошо. İçine çıkamazsın 190 plus 50, 240 milyon so'm. Çok onun akçasını barın aldık. Mao ekibini 41 milyondan geldi. 84 milyon. Onu 24 da kırığında koyup bunlar bilet. O şu 40 milyon. Buna linya. Buna высокий portal. Ana buna olacak. Buna adırlı da şu stроительный. Bunun altında kanallar var. Buna opu sopu birgip. Hazır 134 milyonga kabul alganбыз da. Kalgan karız olup бүтүрүп берсе анан бүтөт эле да бул. 70 milyon арзы карыз болду. Эме, я. Элге жакшы болот мындарга. Ошону айтам да. Карачы. Бул бүтпөйт, бул мусор экен да. Бул кайтап жаңадан куш керек бул бардыгын. Ревизия кылыш керек азыр. Жобада эчтеме жок да барды. Мына линия жарайт булчу. Линия жарайт, калгандар баары металлолом, алар барчы. Эме максат. Эмени могу кайсы жылдан бериле баштаган чек? 2011. 2011. Бул канча жылда үй салбаса кайтарыш керек эле? 2 жылда, 3 жылдабы? Жер кодекс боюнча ушундай эмеси бар. Замирек Башевич, ушул жер боюнча иштебейсиңерби? 2 жылда. Токтомдо 2 жыл деп жазылган. Токтомдо андачы биз жаңы шаарды ушул жак курушуу керек экен да. Кең сайга куруп туруп, бүт барда эмени участок ушул 500 гектар боюнча сейиздер, архитектура, кадастр болуп туруп баарын эметип чыкпайсыңарбы? Инвентаризация кылып чыкпайсыңарбы? Канча киши алган? Эгер курбаса кайтарып алыш керек мамлекетке. Кайтарып алыш керек дагы эметишибиз керек. Көп кабаттуу үй курушубуз керек. Башка эле жок. Алар кайтарып алыш керек да кайта мамлекеттин жеринчи. Анан сен айтып атпайсыңбы? Суу боюнча депчи, суу боюнча тияктан тартып келип отурбай эле бул жердечи изыскание кылыш керек. Изыскание кылып туруп, үйдөн суу бизге скважина кылсак арзаныраак чыгат. Питьевой суу дагы чыгат, эме дагы чыгат. Артезиан дагы чыгат, поливка дагы чыгат. Буну эметти изыскание кылдырып атабыз. Келди бишекечи, Кытайлар кылбадыбы? 250 метр казып, 10 күндө казып койду. Жаңы Кытайлар келди. Сак болуп жагачы. Ошон бир сыйра. Ошентип үчөөнү чыгарып беребиз дегенсиздер, келип көрүшүп, ошо 3 кварталда берди. Скважинабы? Ошо Кытайлар сүйлөшөйүн анда. Сүйлөшчү. Чакырайын. Сүйлөш.